Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору бүгүн номер 94 кесиптилик лицейинде жалпы жаштар менен, окуучулар менен жана ошондой эле биздин эже агайлар менен, коноктор менен бирге ушул майрамдар жөнүндө жана ошондой эле Ден Валентин жөнүндө сүйлөшөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Жаштарыбызга шерепчи конок болуп келген биздин коногубуз бар. Коомдук ишмер Дилмирөөгө адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Ажишотонов конокто. Саламатсызбы? Агай, айтсаңыз, ушул биздин жаштарыбыз жакшы майрамдашып атат, аябай жакшы майрамдап атабыз. Анан өтө барган сайын сиңип баратат. Анан сиздин көз карашыңыз кандай? Мен ойлойм, бул майрамды майрамдабаш керек. Куттуктабайсызбы бул майрам менен? Мен бул майрам менен силерди куттуктабайм. Себебинде бул биздин майрам эмес, бул башка элдердин майрамы. Бул жерде жанагындай жаман иштер көп болуп атат ушу майрамдын себебинен. Бу жерде мындай болот да, кээ бир балдар кыздарга жанагындай жөн эле бейадрес тамашалап деле кат жазып коет да. Анан үмүттөндүрүп коятканы бар. Жанагындай туура эмес ойго салып койгондор бар да. Аны ошо шагысынып калышы мүмкүн. Же мисалы кыздар келип туура эмес мамиле жасап коюшу мүмкүн. Шагын сындырып коюшу мүмкүн да, ушундай нерселер бар да. Ушул сизге каршы эле ушул фактылар бар да, ушул күнү, ушул 14-февраль күнү кыздар сүйүшүп, ушул сүйгүндө бактылуу, талайлуу болуп жашагандар да бар. Анда жаштар, айтсаңар оюңарды, анткени өтө ушул күндө чыдамсыздык менен күтөбүз. Анан силер кандай майрамдайсыңар? Айтсаңар, балким сыныңарды айткыла. Анткени бул силердин өзүңөрдүн оюңар, ар кимдердинки балу балдардан барбы, жигиттер? Мен айтайын деген негизи 14-февраль биздин бул кыргыздын нукура салтына деле негизи биздинки азыр жашап жаткан биздин эмебизге деле туура келбейт да. Себеби катты жазышат, анын ичинде эмне деген сөз бар экенин, эмне деген сөздүн баарын жазышат да, мындай айтканда уят нерсенин баарын жазышат да. Жөн эле сүйөм деп койбойт да эрденчи. Бир бололу дейби балким, же бир кечеге чакырабы, же бир үйгө чакырабы түнүндө. Балким кандай нерселерди айтышы, бирок ал каттын ичинде эмненин бар экенин да. Ошо каттын себебинен азыр канчалагандар бузулуп, мындай айтканда ошо бир нерсеге илинип атат ошол күнү. 14-февраль күнүчү бир нерсеге илинип барат дагы, ошол бойдон анан ошол нерседен айрыла албай азыр мындай улуу сөздү уят жок. Мындай айтканда ошол жанагы биздин атын өчкүр бир жер бар, кыздар бара турган. Ошол жерге дагы барып калышы мүмкүн да. Себеби бул адамдын ушундай жер ал массоветке барышы мүмкүн. Ушундай деп айткым келет да. Себеби дегенде баягы жаштар азыр ошол эки нерсени биз бат кабыл алабыз, любой нерсени. Ким жок дейт, баарыбыз эле бат кабыл алабыз да. Ошонун нерсесинен, ошол сөздөн улам жүрөгүбүзгө кабыл алып туруп, анан ошондой нерселерге дагы кетип калышыбыз мүмкүн да. Бул майрамды мен майрамдабаш керек деп силерге так айта алам. Жашташ келсин. Кошуласыңарбы? Анткени майрамдайбыз деген дагы жаштарыбыз бар. Кыздар, силерге мынакей бул жигит болсо бир топ сындарды айтты. Силер чын эле ошондойсуңарбы? Мисал үчүн деген 5 кол тең эмес да, турабы? Бардыгы деле ошентип массаветтерге барышпайт да. Мисал үчүн 5 кол тең эмес. Кээ бир сүйүшкөндөр бар да, ошолор мисал үчүн жигиттер менен, кээ бир турмуш курган адамдар өзүлөрүнүн үй бүлөсү менен аны майрамдашат да, турабы? Мисал үчүн 5 кол тең эмес да, антип бардык кыздардын эле эгерде мээси болгон кыздар ошентип массаветке барбайт деген ойдомун. Сиз кантип майрамдайсыз? Келечек пландарыңыз балким айтып берет. Мен эгерде ошондой 14-февраль келгенде өзүмдүн жигитим менен эле андай жаман жерге барбай эле жакшы эле майрамдаганга. Жакшы эле майрамдаса болот демек, Анда ушул кызыбызга жакшы кол чаап коелу, мынакей. Ар ким өзүнүн жигити менен, кызы менен демек жакшы эле майрамдаса болот экен да. Туурабы? Менин оюмча мындай сүйбөш керек ошо. Силер укуңар да жок сүйгөнгө. Мен силер жигиттер деле сүйө бересиңерби? Үйлөнбесеңер деле. Сизге үйлөнбөгөн жигиттер сүйүзө болобу? Агай, сүйбөш керек деп атпайсыңарбы? Силер ошо жубайыңарды сүйбөй эле алып алсаңар канча жашайсыңар? Жашарсыздар. Жигиттер бар, азыр барабыз. Сен чоңсу тура эмес айта алдың го дейм. Бул агай 14-үн алган эмес, бул өмүр бою ошондой жигит кезинде сүйүп алган. Не то что 14-үндө алыш керек эмес да, туурабы? 14-үн мисалы башка күндө эле сүйүүсү болот, мисалы ата-эненин деле сүйүүсү бар, башканын сүйүүсү болот. Именно 14-үндө сүйбөш керек. Мисалы 14-үнгө биз эч качан майрамдабайбыз. Сен сүйбөйсүңбү? Биз сүйбөйбүз. Мындай деле 14 эмес, башка күндө эле сүйөм мен. Башка күндө ошо 15-16-сынан баштайсың. Ошо 14 мен вообще 14 майрамдабайм мен, против чыганда 14 мен.
Жаштар сүйлөсүн. Дагы кыздардан, балдардан барбы? Агай деген 14-түндө эле сүйүш керек деп айткан жок да, бүт эле сүйбөш керек, балдар сүйбөш керек деп атпайбы? А эмнеге сүйбөш керек? Сүйбөсө анан кимдер менен жашайт? Эмне сүйүү жок жашоонун мындай кызыксыз эле болуп калат да. Кандай болот дейт, жакшы дагы? Жок, ал сен мисалы ал жигит али сенин күйөөң эмес, сүйүп жүрө тургандай. Жок, сүйгөндө чеги менен сүйүш керек, анан ошоп эле кетип калганда болбойт да. Сиз сүйбөш керек деп салдыңыз го. Ошо чеги менен канча чеги ошо? Чеги менен эми жанагындай жаман иштерге барбай, аны менен убактысы менен да жолугуп мындай сүйлөшүш керек да. Жөн эле алыстан мындай 2 метр алыс. Жакшы. Дагы кыздардан Канча метрден жолугуш керек? Биз мына айтып атасыз да, сүйүш керек депчи. Балким ошо сиз ошо жигитти сүйүп жүрөсүз да, а бирок сүйүп жүргөндө сизди алага чыгып кетсе эмне кыласыз? Ошол алага чыгып кетти, аябай сүйүп жүргөнсүз, бирок алага чыгып кетип, биздин кыргыздын салтына ылайыкташтырып ошол жерде калып калдыңыз да. Анда ошондо деле сүйүп жашап кетип атпайсызбы? Анда буга кандай карайсыз да? Сизге суроочумуз. жооп, Ал бала мени сүйүп аткандан кийин аны менен эмнеге жашап кетүүгө болбойт? Ал бала ошо ала качып кетсе, ал бала деген эми ага деле карайсың да, жүргөн турганы, жакшы көргөнү, ал жакшы көрсө жашай бересиң, эмне өзүң бактылуу болсоң болду. Кидайт этип кетсе кантесиң? Сен кидайт этип кетсе, таштап кетсе эмне Азыр кыласың? Ал кызын кидайткендер көп да. чындап сүйсө, ал бала антип кидайт этип таштап кетпейт. А сен кайдан билесиң? Жазылган жок. Жок, чындыгы сүйүү болсо ал жерде таштап кетпейт. Сүйүү деген бул 14-түн эмес, башка күндө деле болот. Бул сүйүү бул эки адам качан турмушка курганда деле ошондо улана берсе болот деп айтмакмын да. Ошо мусулманчылыкта атайт го, шариатта кызды сүйлөшүш керек, 3 күндөн кийин алыш керек, анан сүйүү ошондо башталат деп ойлойм да, менин оюм ошол. Жакшы. Кыздар. Именно сага ошо 14-түндө сүйүү келип калса эмне кылат элең? 14-түндө дейт, ушул топтолуп келип анан 14-түндө келсе. 14-түндө келсе мен ойлонуп көрмөкмүн, эми ар бир пешинеге жазганын көрөбүз да. Мен азыркы ачыгын айтайын, мен деле сүйгөнүм бар, бирок ал 14 канчабы? Бирөө эле. Бирөө, анан ал сүйгөнүм эми ал менен мен 14 күнүм майрамдабайм. Башка күндө эле майрамдаш эмес, бул мен үчүн бул сүйгөнүм алдымда ар дайым бар болуш, ошо үчүн мен үчүн майрам да булчу. Ар күн. Ал азыркы учурда 5 убак намаз окуйт. Анан ал 14-түн майрамдабай деп биз чечип койдук да уже. Жакшы. Мисалы үчүн мына мусулман динде 3 эле жолу жолугуп туруп анан үйлөнөт дейт да, А эмне 3 эле жолукканда кыздын кандай экенин кайдан билесиң? Анда коюш мүмкүн дейсиң. Кыз мисалы үчүн азыр көп эле болуп атат, кыздар деген балага турмушка чыгып туруп, калыңын төлөтүп, свадьбасын өткөрүп туруп басып кетип калып атат. Андай кызга жолугуп калсаң эмне болосуң? Эки адам бири-бирин жакшылап таанып билиш үчүн, ошон үчүн кеминде эле 2 ай 3 ай сүйлөшүш керек да. Бирок чеги менен ар бир нерсенин өзүнүн чеги болот, ошондой гана сүйлөшүш керек. Демек сиз кеминде бир 2-3 ай сүйлөшкүлө деп сунуш кылып атасыз, Кылып атам, ошондой сунушум бар менин. Кошуласызбы? Assalamu alaikum. Мен сиздин сурооңузга жооп берейин дедим эле. Аллах Таала эч нерсеге муктаж эмес. Эгер сен 5 убак намаз окуп, дуа кылып, ошо Аллахтан түбөлүктү жарыңды сурасаң, мындай эми ошо имандуу болсун, өзүңө татыктуу болсун десең, Аллах Таала эч нерсеге муктаж эмес, ошо өзүңүзгө ылайыктуу жар берет. Обязательно эле ошо 3 жолу жолугуп же күндө жолугуп сүйлөшүп, анын кандай адам экенин билиш эмес да. Ушул кызга кошуласызбы? Туура айттыбы? Турасы туура айтты, бирок эми Алла Таала берет деп эле күтүп отура бербей, өзүң дагы кандайдыр бир нерселерди аракет кылыш керек. Кылыш керек, ооба. Жакшы. Дагы? Мен деле кошулбайм. Мисалы, пайгамбарыбыз айтканда көргүлө деген да. Барып көргүлө, сынап көргүлө, жагабы, жакпайбы карагыла деген да. Мындай эле барып атаң айтса эле барып үйлөнүп албай же атаң айтса эле күйөөгө чыга бербей да. Мисалы, ошо макулдугун сурайт, башка да. Анан изилдегиле деген да. Анан жанагындай Алла Таала муктаж эмес деп эметпегиле. Анткени биз адамбыз. Ошо адамга ошо өзүнө жага турганын алсын да. Бирок биз айткан сүйүшпегиле дедибиз. Жанагындай кучакташып, парктарда сүрөлүп жүрө бербегиле бири-бириңер. Кошуласызбы? Мен кошула албайм ушуга. Сүйүшпөгүлө дегенге. Кошулбайм дегендер кол көтөрүп койсоңор. 99%. Та эжеде
эже сиз дагы кошулбайбы? Сүйүшүп гана үйлөнүш керек да. Сиз кантип баш коштуңуз эле? Биз союз маалында мени ала качып эле кеткен, ошондо барып эле эмеге отуруп калганбыз. Бирок сүйүш керек экен. Үйүңүздөр кандай болду? Азыр жакшы, бала бакырабыз бар, келинибиз бар, чоң эне болгону калды, мас күндө Кудай буйруса. Ошо ал эко эмен маңдайга жазгандан чыга албайбыз да, мисалы. Мен эжекеге сурадым, мына эжеке мына сүйүшүп жүрөт да. Анан кийин бир косягі табылып калды мындай кемчилиги. Анан качып кетип атты, анан бар башка бирөө сүйөт, анан буну менен сүйүшүп көрөйүнчү. Анан кийин дагы анысынан да бир нерсе табылып туруп, дагы бирөөнө барат да, уну менен сүйүшүп көрөйүнчү деп. Бир нерсе жакпай калат да. Мисалы мына базарда мындай да, алманы көрөсүң тышынан эле. Жакшы. Анан аласың да, туурабы? Каалаганың минтип көрөсүң, бир нече алманы анан аласың. Бирок эч ким тиштетип көрбөйт да, туурабы? Ооба. Уруксат бербейт. Анын тамын билбейсиз да, сиз көрүп эле турасыз, туурабы? Анан ошондой эле да, биз айтып атканыбыз, мына сен көр, өзүңө жакканын кара, анан бирок жанагындай келип, 2 ай 3 ай сынап, бүт сыноолор өткөргөнгө уруксат жок дедибиз да. Жок, уруксат. Ай месе сүйүшүп жүрөт, тигини сүйүп көрөйүнчү, онуну сүйүп көрөйүнчү, анан кийин ушинтип жүрүп, анан албай да коет да акырында. Кандай ушундай нерселер болобу же болбойбу окуу жайда? Окуу жайда азырынча болоюк. Сүйүшүп жүрүп үйлөнгөндөр бар, студенттерибиз азыр турмушка чыккандар бар. А бирок сүйүшпөй алып кеткендер жок азырынча. Демек, эже сүйүшкөнгө сүйүшүп үйлөнсө жакшы болот дейт, дагы кандай ойлор бар жаштар? Мен азыр бир эмеде мындай да факт да. Мына бүгүн эле бирөө менен сүйлөштүм да. Анан кичүү балам 30-та дейт да. Анан үйлөндүбү десем, жок, үйлөнгөн жок дейт да. Анан эми ойлоп көрсөк, ошо мисалы ошо 30-га чыккан бала сүйүшүп жүрдүбү же жүргөн жокпу? Эгерде сүйүшүп жүрбөсө, ал ненормальный да, туурабы? А сүйүшүп жүрсө эмне үчүн алган жок? Демек ал көп кыздарды алдап жүр да. Көп кыздар сүйүп эле жүр да. Жана биз айткандай бул. Турмушунда бирөө болду, анан ала качып кетти, экинчисин сүйлөшкүсү келген жок да ал бала деле. Анан ошентип 30-га чыгып калды да. Анан башкасын сүйүп жүрдү дагы. Бирөө жаккан жок, бирөө эметкен жок, ошентип эле жүрө берди, анан жашы 30-га чыгып калды. Жигиттер, кыздар өзгөрдү сүйүүңөр тастап бербесеңер болбой калды. Эми ушун силер жашсаңар, келечегиңер алдыда кандай кыласыңар? Эже, сиз да колуңузду көтөрүп атасызбы? Мен оюмча сүйүшүп эле үйлөнүш керек. Анткени үй бүлө деген бул кенедей мамлекет да, кичинекей мамлекет. Ошо экөө тең ошо сүйүшүп, бири-биринин мамилелери келишип, бири-бирин түшүнүшкөндөн кийин гана ошондой дени сак, жакшы, бактылуу, ынтымактуу үй бүлөнү курат болуш керек. Эгерде экөөнүн мамилеси келишсе, мисалы азыр аябай начар болуп атпайбы? Сүйүшүп, күйүшүп эле үйлөнүп алып, эртең күнү ажырашып кетип атат. Азыркы биздин мамлекетибиздин эң көйгөйлүү проблемасынын бири ушул болду. Ошол себептен быйыл президентибиз ушул жылды үй бүлөнүн, ынтымактын, тынчтыктын, кечиримдүүлүктүн жылы дейт. Жок, бирок сүйүшүүнүн жылы деген жок да, туурабы? Сүйүшүүнүн жылы деген жок, бирок мен ойлойм, сүйүүсүз үй бүлө куруу болбойт болуш керек. Жаштар сүйлөсүн. Көп кишилерди көргөм да, өлөм, алып бербесеңер өлөм деп жүрүп, анан кийин бүт баары ажырашты ошолордун баары. Аябай смертельный сүйгөн да. Апасы кой десе болбой алышып, анан кийин аягында бүт ажырашты ошолордун баары. Жок, сүйүү дегенде эле сүйүүнүн көп түрү болот да, мисалычы, анан мен ойлойм, мисалы сүйгөндөн кийин бардыгына ошо бардык нерсеге макул болуп ушул адам менен мен жашайм деп, чыдайм деп үйлөнөт болуш керек. А бирок азыр көбүнчө жеңил ойлуулукка жаштар алдырып коюшат. Демек жана бар жогуна кайры болуп барам сага деген ыр чын экен да? Чын эле да. Ушуга эми мисалы мында да эжеке, мына азыркы жаштарга ишеним барбы? Мына мисалы биз азыр кыздар айтыбызда, урматтуу кыздар, сүйүшүп жүргүлө, чеги менен жүргүлө дей тургандай, биздин эркектер ошондой деңгээлде барбы ошондой? Жоопкерчилик жок, мен ойлойм. Илгери мисалы ата бабаларыбыздын бардыгы эле үй бүлөдө негизги баш ата болот да, эркек кишиде көпчүлүк жоопкерчилик жаткан. Эркектерибиз мурун дайыма эл четинде, жоо бетинде болуп жүрүшкөн, армияга барып патриот болушканда, азыр мен ойлойм, армияга көп балдар, ата-энелер жибербейт балдарын. Эркекте жоопкерчилик аз, ошон үчүн үй бүлө көп бузулат. Эже, ошол сүйгүнүнө көз карашыңыз кандай? Сүйгүнүнө көз карашым меники терс. Мен туура деп ойлобойм сүйгүнүн. Белгилөө керек деп деле ойлобойм. Урматтуу жаштар, эже агайлар бир топ өздөрүнүн ойлорун айтышты.
Кайсыл жагынан Мен колдой мына аласың, эжекелерге аласың? дагы бир суроо да, эжекелерге. Мисалы эжекелер мына биз мына кыздарыбызга айтсак болобу? Кыздар ушу сүйүүңөрдү өзүңөр таап алгыла, сүйүшкүлө, анан жакканына чыгып аласыңар деп айтсак болобу биз? Азыркы мына жигиттерибизге мына гарантия жок дедиңиз го. Ушинтип азыркы жаштарчы агай баары бир деген азыркы жаштардын өзүнүн мнениясы, өзүнүн оюн жогору коет. Ата энесиникинен болобу, бирөөнүкүнөн болобу. Алар өздөрү эгер туура деп чечип кабыл алса, ал кабыл алган чечимди эч ким өзгөртө албайт азыркы жаштар. Жок, бирок биз эмне деп айтыш керек? Мисалы мен айтам да, койгула, сүйбөгүлө деп атам да мен. Күтүп тургула, бирөө келет, анан кийин ошо мен сүйөсүңөр насып. Жок, антип айтканга акыл жок болуш керек. Мисал үчүн деген эне атабыз ооба бизди жаман жолго алып барбайт, бизге деген көргөзөт, бул бала жагабы, бул кыз жагабы деп. Бирок эгер сенин көңүлүң ал адам жакпай жатса, кантесиң? Айла жок, өзүң издейсиң. Эне атаңда көңүлүң кыйбайсың. Анан кийин келечек ошол адамга турмушка чыккандан кийин ал келин менен, ал күйөө бала менен сенин эне атаң жашайт, сен эле жашайсың. Эне атаң сага конокко келет, жолга сен мисалы сага 10 жигит келсе жактырбай койдуң, анан бир жигит жактырдың да? Ал жигит болсо сен жактырбай атат. Сен араңды зор тапсаң, 5 жыл издеп жүрүп араңды зор тапсаң, ал жигит болсо сен жактырбайт. Ону сен жактырып жүргөн, сен жаккан жигит. Негизи мындай деп айтылат, бизде кыргыздарда айтылабы деле, көп жерде айтылат, кыз сүйсө калат, бала сүйсө алат дейт да. Мисалы үчүн көп эле аялдардын бактысы ушу эркек кишиден болушу мүмкүн. Эркек кишиден зависит этет да. Аны көрдүң, ошон үчүн издегениң пайдасы болот атпайбы? Эмнеге сиз айтып атасыз го, эркек кишиден болот деп. Мүмкүн аялдан кетиш мүмкүн да. Бул жердечи. Эркектен эле кете беребейт да ушул жерде. Мен айткан жерим жок. Эркек киши үй бүлөнү түптөйт. Эркек киши баш, аял киши моюн деп коет. Моюн кай жака бураса, баш ошол жака буралат. Аял киши моюн деп айтылат да негизичи. Туурабы? Кошулдуңбу? Ынандыңбы? Жигиттер, кыздар. Сизби? Туура аласыз. Сен айтып атсың, аялдан көп нерсе зависит этет деп. Сен аялдан көп нерсе зависит эткенде сен подкаблуксуңбу? Ошондой деп ойлойсуңбу өзүңдү? Кырсыз жазганда турат. Кырсыз жазсынбы? Анда шашпай отурушубуз керек го. Жакшы, дагы. Мынакей. Жигиттер, кыздар, оюңарды айткыла эми. Мисалы үчүн мен агайга суроо берейин дегем да, бул сүйбөгүлө деп атасыз, мындай кыз менен бала бири-бирин жаман көрөт да, алардын деген ата энелер эле экөөнү үйлөндүрүп койду да. Анда айтылат го, сүйүү никеден кийин башталат деп анан. Ошо бири-бирин кыз менен бала бири-бирин жаман көрүп деле анан никеден кийин сүйүү башталат. Сиз айтып атасыз да, мындай сүйбөгүлө депчи. Анан биз кыз менен бала экөө бири-бирин жаман көрөт да, экөө бири-бирин сүйбөйт, анан ата энеси эле үйлөндүрдү да алардычы. Ата энеси үйлөндүрүп койду дейт, анан кийин ошол сүйүү никеден кийин башталабы, кандай ушка жооп бересизби дейт. Башталат ал. Экөө бири-бирин жаман көргөн болсо. Сиз баягы тажрыйба катарында жакшынакай жашап атасыз. Азыр жакшы. Баштай албай калса анда жаман иш болуп тур анда. Такыр эле сүйүү болбой ажырашып кетсечи. Не болот анда башталбай калса? Башталбай калса кандай болот дейт. Силер мындай, силер эмеңерге башыңарга программа койгондочу. Мага жакпай калат деп программа койгула, мага жагат деп иншалла. Анан жүрүп кетет да ишиңер. Агай, сизге суроо берейин да, сиз өзүңүздүн балдарыңызга сүйбөгүлө деп айтасызбы? Ооба. Сиз коркпойсузбу? Сиз ушул сүйбөгүлө деп атып, балким балаңыз башка бирөөнү жакшы көрүп, ушул сиздин көңүлүңүздү кыя албай, ошо башкага үйлөнүп, бактысы бузулуп калат деп ойлобойсузбу ошону? Мен ойлойм, иншалла жакшынакай болот деп ойлойм. Көнүп кетет деп. Мисалы үчүн тиги суроо берди, эки бири-бирин жактырган жок. Никеден кийин экөөнүн көңүлү эки жакта да. Эне атасы кыйнап эле үйлөндүрүп койду. Экөөнүн кандай десем, экөө жашай албай ажырашып кетти. Орто жерде ким күнөөлүү? Эне ата күнөөлүү болуп калат. Экөөнүн тең бактысына балта чапты. Бирөө аялында кетип калган, бирөө болсо ажырашып келген деген атка конуп калат да. Ошон үчүн ар бир адамдын өзүнүн мнениясы болуш керек. Өзүнүн да тандоосу болушу керек да. Эне атанын сөзүн четке какпай угуп коюш керек, бирок ошондо да чечимди өзү кабыл алып, өзү бир чечимге келиши керек. Демек, кыз жигиттен тандоо болуш керек экен да? Жок, мындай да, чоң кыз, мындай да биз айтып атабыз. Мисалы сага, мисалы мага мен атамда куда түшүп келди. Анан мен сага айтам, кызым, мына жигит жагабы деп атам да. Анан сен бирөөнүн жактырган жоксуң. Жок, өңүн көргөзөт мындай. Анан калганы мен айтам да, кызым, мына 94-училищени бүтүрүптүр. Жакшы бала экен, ата энеси жакшы экен.
мына жагабы. Анан сен өңүн каратсаң айтасың, калган сыпаттарын мен айтып бердим да туурабы. Анан бирөөнү жактырбадың, анан экинчи жигит келди. Мен экинчисин көргөздүм. Жагабы мынагу. Мисалы мына жөнөкөй эле ортончо эле мындай. Анан сен келип туруп 100-ün тең эле жактырбайм отурасың конкурстун андай. Жок, энада деле мисалы үчүн мейли сага жакпады, менин тандаганым сага жакпады. Эми сен өзүң тандаганың мага көргөз дейт да, туурабы? Анан кийин акыртуу бар, энада бар, баланын не көңүлү менен. Сеникине келбей койсучу, 30 жыл бою келбей койсу сага. Анда жүрө берем. Ана бойдо көтөсүзбү? Бойдо көтөм. Болбой калат го анда. Дагы жигиттер бар экен, Эме сиз жаңы эле айтып атпайсызбы, тиги улам бир кыз баланы алып келип көргөзүп турам депчи. Эгер кызыңыз вообще эле балдарды жактырбай койсо, Кыргызстандын бардык балдарын алып келе беребизби кайра-кайра? Жаштар сүйлөсүн. Ошондо кандай кыласыз? Жок, андай кыз ненормальный кыз да. Ошондо сиз өзүңүздүн кызыңызды ненормальный деп эсептейсизби? Сиз кыздарыңызды кандай берип атасыз? Кандай пландаштырып атасыз? Эмнесине? Ошо мен мисалы менин кызым бир айтканда эле көнөт болуш деп ойлойм мен. Иншалла. Кыздарым. Балким ал ичинен, ама сыртынан сизге көнүп калат, эгер ичинен жаман көрсө, кийин жашоосу кандай болот? Биз айтабыз да, кызым көнүп кет. Мына мисалы сиз ал көндүргүдө жана эле мына кыздар айтпадыбы, жигит сүйүзө алат, кыз сүйүзө калат, Мисалы жигит сүйүп келип атат да. Кызыңыз жагып атат деп, ана ата-энелерин мага салып атат, анан кийин жакты. Анан кийин алат деп атам мен. Буга жакты, бул алат. Значит, сыйлайт, урматтайт. Эми сыйлаганда деле аны сүйбөсө, кантип жашайт экөө? Ажырашып кетсе кийин. Метпен сүйүп кетет деп. Меселе бир окуяда сүйүп кеткенде кандай сиз мал эмес да, ал үйрөтүп кеткендейчи. Ал адам деп атпайсызбы? Адам да туура. Азыр адамдар малдан да хуже. Жаштар сүйлөсүн. Жаштар. Жок, ага, кандай эле бир сөз айтып койсо эле сүйүп калат да азыр кыздар. Анан кийин келип туруп үйленип алып туруп 100 сөз айтса да сүйбөй калат. Кантип сүйбөй калат? Жок, ага, мен сизге суроо берейин дегем да. Например, сиздин кызыңыз болбосо дагы, там бир жактырбаган бала менен үйлөндүрүп койдуңуз. Тиги бала да кызыңызды жакшы көрбөйт, кызыңыз да ал баланы жакшы көрбөйт. Анын үй бүлөдө кандай мамиле болуп калат? Экөө бири-бирин вообще жактырбаса. Бала жакшы көрбөсө мен бербейм да. Мисалы мында бала жакшы көрүп келип атат да, куда түшүп атат. Түшүндүңөрбү? Жок, сиз айтып атпайсызбы, сүйүшпөңүз депчи. Анан деген экөө бир үй бүлөдө отурат деп коюңуз да. Отурат, бири-бирин көрүп алып эле жиркенип, бири-бирин көргүсү келбей. Ренжип атат, Анан ал эмне деген үй бүлө деп түшүнбөйм да. Если сүйүү деген ал бири-бирин түшүнүп, анан кийин бири-бири менен жакшы мамиледе болсо, ошо сүйүү болот, анан ошол эки семья бактылуу талай болот да. Тиги если бири-бирин көргөн сайын жаман эмне ушуга тийип алдым эле деп, же үйлөнүп алдым эле деп турса, ал да жакшы эмес да деп ойлойм. Демек, плюс болбосун деген ой да. Сиз деген ал баланын дагы ата-энеси кыйнап келди да. Бала мореки кишинин кызын аласың депчи. Анан ал бала да макул болуп ата-энесинин сөзүн кыя албай келди. Анан сиз да ушунун баласына тесиңер деп кызыңарды айтып койдуңар. Анан экөө кандай жашайт? Ата-энелер ушинтип экөөнү тең кыйнап койду. Жакшы. Мен силерге айтпадым, биз жагабы деп сурайбыз деп. Түшүндүңбү? Жакпайт деп койсо кандай болот анда? Ошо мындай да, мына эменин баары, кептин баары ушунда, биздин тарбиябыз начар болот да. Биздин тарбиябыз начар болот. Мисалы мына жерде дуңгандар бар, даргиндер бар. Биздин ата-бабаларыбыз 1000 жылдап бою ушунтип эле үйлөнгөндө ата-эне келип туруп айтса, балам мынагу кызды алып келип берчи бизге, ушул бизге келин алып келип берчи дегенден кийин болду, ата-энесин угуп, аны алып келчи да. Ошо кыз да жашап кетчи, баласы да жашап кетчи. Ошо 10 чакты балалуу болуп жакшынакай эле жашачы да. Анан азыр эле мынагу кылымда западный вирус келди. Эми биз болсо башыбыз толтура вирус. Анан кийин келип жакшылап сүйө албайт. Азыр мисалы жакшылап сүйө албайт. Смертельный сүйөт, карасаң жабышып алган, бири-бирин көтөрүп алган, минип алган. Анан кийин демек бул сүйүү. Эртеңин ажырашып кетет. Мен силерге дагы бир эме да, мисалы, бирөө айтат да 3 жыл дос эме жүр дейт эми. 3 жыл сүйүшүп, күйүшүп. Алып бер дейт. Анан кийин $3000 свадьба кылат. $3000 ал илгери $3000 3 комната квартира келчи. Анан эртеси күнү келин жок дейт эрте менен. Анан кийин айтты, келин кайда десе, кетип калды дейт. Анан эмне кетип калды десе, үйдө служанка жокпу дейт. Анан сенсиң да служанка деп койсок, кетип калды дейт да. Анан урушты дейт, дурак бар алып кел дейт. Анан барбай кой дейт. Ошо менен бүт дейт да иш. 3 жыл сүйүп жүрүп.
Көрдүңүз, азыр нормально сүйүшө да албайт. Жакшы. Ана ошон үчүн жанагындай эле жөнөкөй эле метод да. Саламатсыз багай. А сиздин кызыңызга бала жакпаса күйөөгө бербейсизби анда? Мен 2 жолу сурайм, анан кийин болду, анан сурбайм. Өзүңүз сүйүшүп үйлөндүңүз беле? Өзүм мен сүйүшкөн, мен мисалы көрдүм, жактырдым, куда түштүм, алдым. Азыр жашооңуз жакшы. Нормально. Рахмат. Жакшы сүйлөшүн. Жакшы. Кел. Азыр адамдар малдан да хуже деп атпайсыңарбы? А силер эмнеге ошондо Ден Валентин күндү белгилеген адамдар малдан да ылдыйраак, белгилебегендер кичине адам деп эсептейсиңерби? Жаштар сүйлөсүн. Азыркы адамдардын кээ амалдары, кылган иштери айбандыкынан да жаман. Даже айбан жазбайт да ошол нерсени. Агай адамдар Мисалы мындай да, мыногу опалуу болуу. Опалуу деген билесиңер да? Опалуу мисалы мына жигит кызга убадасын берсе аткарат да. Анан болду барбайт. Мисалы же кыз да ошондой. Бир жигит бир күйөөнү сүйсө, андан болду башка бир эркекке ойлонбойт даже да. Ошону опалуулук дейт да. Мисалы мына жылкыларда аябай сонун ошондой опалуулук. Адамдарда жок болот азыр. Бүгүн сүйөм дейт, эртең качып кетет. Анан төрө алып туруп тыштап атат. Мисалы өзүнүн балдарын өлтүрөт да. Мына Ден Валентинаны майрамдайт. Анан кийин 9 айдан кийин төрөйт. Анан кийин тиги жигит болсо качып кеткен. Анан кийин тиги же больницага тыштап атат, же аборт кылып өлтүрүп атат, же өлтүрүп туруп аны сууга киргизип атат. Өзүнүн баласын. Айбан кылбайт, айбан мындай кылбайт. Жаштар сүйлөсүн. Агай азыр 21-кылымда мындай кандай десем, силер деген бир эле эме менен айтып атасыңар да. Мисалы үчүн адамдын баарын бир көз караш менен карап атасыңар, адамдын баары ушундай бузулуп кеткен депчи. Азыр адамдар ар кандай? Ооба, силер айтып атасыңар, макул ошо Ден Валентинди майрамдабагыла деп. Майрамдаган жакшы максаты да бар, жаман максаты да бар да. Туурабы? Сүйүү деп эле силер көчөдө кучакташкандын баарын сүйүү деп эсептей бербегиле да. Сүйүү деген ар кандай? Мисалы үчүн сүйүү деген жакшы максатын айтып өтсөңүз. Жакшы максат кандай? Сүйүү, чыныгы сүйүү деген ал эч качан эч кимди таштабайт, эч ким көчөдө калбайт сүйүү дегенденчи. А жанагы көчөдө көргөндү сүйүү деп эсептеп, ошону маселе кылып көтөрбөш керекпиз да. Ден Валентин ар кимге ар кандай майрамдай берет. Азыр 21-кылым. Илгерки айтып атпайсыңар, куда түшүп эле үйлөнүшчү депчи, ошолор бактылуу жашачы деп. Алар деген элди уят кылбайын, ата энемди уят кылбайын деп ошолор сүйбөсө да ошолор менен кыйналып жашашчу да. Сиз 14-күндө майрамдайсызбы? Чоң азыр мына 14 февралда жигиттердин 90%-нин максаты кыздарды алдазам дейт. Силер ошого кошуласыңар балдар? Балдар кандай? Ушундай максатыңар 14-күндө? Мен буга кошулбайм. Анткени балдардын баары андай эмес да тура. Сен кантип майрамдайсың, ушуну айтчы. 14-күндө кандай сен планың? 14-күндө мисал хатага барасыңар. Жок. Кантип майрамдайсың? Ар бир адам ар кандай майрамдайт. Сүйсө чыныгы сүйсө ал антип алдап кетейин, таштап кетейин дейт да. Майрамдаганда окаташ, жок, Кока-кола. Майрам деп ошону эсептебеш керек. Майрам деп жакшынакай өзүнүн жакшы көргөн белегин берип кой. Ошол майрам. Ал майрам эмес, ал жөн эле белек да. Белек бергенде майрам. Майрамда дегенде белектен башталат да сүйүү. Жанагы Ягуар, танцы, тура ушундай да. Ушундай майрамды сиз кайдан көрдүңүз? Бар белек берип койсоң эле майрам болуп калды. Биздин бул кызыбыз айтып атат, ушундай майрамды кайсыл жактан көрдүңүз эле дейт. Ресторандардын бүт баары, бүт мына Бишкектин ресторанынын баары ошол күнгө заняты болот. Гостиницалардын баары заняты. Ал эмне кылат олар гостиницада? Ресторандар эмне кылат? Жакшы. Азыр биз биякта жок, ал мунга мейли макул. Бирок 14 февралда ооба, мен деген ошол Байкенин ошо эмне бул? Байкенин айтканына кошулам да, азыркы балдар чын эле сүйүүгө туруксуз. Сүйүүгө туруктуу эмес бул балдар деген. Мисалы үчүн 14-күндө балдар сүйүүгө туруксуз эмес. Мисалы үчүн балдар деген бир гана кыздардын сулуулугуна ушундай балдар бар да, мисалы үчүн мисалга эле алып көрсөк, кыздардын сулуулугуна жанагы азыркы кезде балдардын модный сөзү да, бул деген фигура. Мисалы үчүн достор менен турганда кыз кетип баратса, ошол жерден, мисалы үчүн мен кетип барасам, менин жигитим турса, ошол жерден айтпайт да. Мисалы үчүн мен кетип барасам, бир бала айтат: "Ой, бул кыздын фигурасы сонун экен" десе, тиги менин жанымда жигитим унчукпайт да.
Мисалы үчүн ошо Неге чыкпайт? Айтпайбы? Кызым. Балдардын баары ошо туруксуз да сүйүүгө. Мисалы үчүн азыр балдарды тандайбыз, кыздарды тандайбыз деп атпайбы? Буга деген мен кошулбайм да, сүйүүгө туруксуз мисалы үчүн. Жөн балдардын баары деп эле айтпайм мен, балдардын арасында туруктуулар да бар. Болуш керек деп ойлойм. Демек, мынакей, балдар, силерге бир топ таштар кулады. Ошондой болсо дагы убактыбыз өтө аз. Киде айтасыңар, киде айтасыңар. Тез-тез айткыла. Балдар, ким жооп берет? Агай бул кыз айтып атат, эми балдардын баары ушундай сүйүүгө туруксуз деп, андай кыздардын арасында да бар да, эми 2 бала менен жүрүп, 3 бала менен жүрүп. Балдардын баары да ар эмес. Балдарда да бар, кыздарда да бар да. Демек, бул жигит айтып атат, азыр кыздарда бар дейт, кыздар дагы 2-тен 3-төн жүрүп атат дейт. Мындайча айтканда, азыркы сөз менен айтканда, азыркы балдардын баары тең эле самопал болуп калды да. Бир сөз менен айтканда. Самопал балдар. Мисалы үчүн азыр балдарда модада бир убакта 4-5 кыз менен жүргөн. Анан аларды бөлүп коет. Бул кыз менен мен достор менен жолугам дейт. Анткени бул кыз сулуу дейт. Бул кыздын акчасын колдоном, анткени мунун атасы бай дейт. Бул кыз менен мен деген сүйлөшөм, анткени мунун билими терең, муну менен сүйлөшкөн кызыктуу дейт. А бул кызды дейт мен үйүмө алып келип өз керегиме колдоном дейт. Кирим жудурам, үйүмү шыпыртырам, андан башкасын да кылдырам деп туруп 4-5 типке бөлүп туруп 4-5 кыз менен бир убакта жүрөт да. А кыздар андай жүрсө мейли дос катары 2 бала менен сүйлөшөт. Эми экөөнүн бирөөсүн тандап күйөөгө тем деген мааниде ошентип сүйлөшөт кыздар. Дос болсо болобу? Дос болсо болот, неге болбойт? Эмне үчүн классташың менен, группалашың менен неге дос болсоң болбойт экен? Болот. Жакшы, жаштар сүйлөсүн дагы. Келе кой.